Гүлназ айым, негедир бүгүнкү эфир дароо эле мындай махабатка толгондой, же жагымдуу мамилеге толгондой, бүгүнкү биздин башталыш мындай аурадагы мага өзгөчө жүрөгүмө жагып жатат десем болот. Себеп? Анткени мына кечээ гана эфирибиз жалпы элге тартууланып, жалпы элдин сагынып күткөнү дагы байкалып атат. Колдоого ар дайымкыдай даяр экени байкалып атат. Ошонун арасында биздин катышуучуларга дагы өзгөчө сонун баалар берилип атканы жүрөк кубанат. Ооба. Анткени элдин да ой пикирин угуп отурсак, ошол жерде 4-сезондун катышуучулары башкача экен, мага жакты, жада калса мен баламды жиберем, же мен талапкер болуп келем деген мырзалар дагы, айымдар дагы сырттан көп болуп атат да. Демек 4-сезондун катышуучулары дароо эле элдин жүрөгүнөн орун алды го деп эсептеп атам. Мен дагы сөзүңүзгө 100% кошулам. Кудай буюрса ошо элдин үмүтүн актаган, чынында эле сезондун аягына чейин ушундай өздөрүн жакшы жактан көрсөткөн, жакшы жактан үлгү болгон кыздар жана мырзалар келген окшойт деп жүрөк толкуп турат. Ал эми биз жолуктук долбоору НТС телеканалы менен биргеликте кадам таштап, бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Экинчи чыгарылыш башталды. Кайрадан НТС телеканалында сиздер менен биргеликте жүз көрүшүп турабыз. Экранга жакыныраак келиңиздер. Бүгүн мындан да кечегиден да кызык болчудай болуп турат. Ооба. Негизи адамда бир көрүп сүйүп калуу деген нерсеге сиз ишенесизби? Эстеп көрөйүнчү. Мен ишенем да. Мен жашоодо деле күбө болуп келатам, бирок биз жолуктук долбоорунун өзгөчө күбө болдум. Анткени 2-сезондо Ислам менен Назира кадимкинде эле ушуларды болуп кастингке келип, экинчи чыгарылышта эле экөө бири-бирине сөз айткан да. Бирок баягы экөөнүкү тең чын сезим менен, жакшы ниет менен башталгандыктан биз ошол 2-сезондо той менен аяктаганбыз. Мен деле ойлоп атам, балким биздин катышуучулардын арасында да бири-бирине болгон кадимкидей бир сезим жаралып атабы депчи. Ооба, анда бүгүнкү чыгарылышта ошол теманы кененирээк козгоп, бири-бирине көз салдырып, сөз салдырып, суроо берип көрөлү. Ооба. Кайсыл мырза эгерде кайсыл бийкештин жанына отурса, демек ошол бийкешти жакшы көрдү деп эсептей бериңиздер. Десем эле. Дароо. Десем эле Нурла мырза, Тилек мырза жакшы көрдү. Гүлназ айым, ушундай чыгарылышты баштаардан алдын мага бир нерсе жетишпей жатат да. Албетте, апамдын чайы. Апамдын чайы. Гүлназ эже апамдын чайы дегенге карата көчөлү интернет желесинде Гүлназ Чыныбек кызы атасынын кыялындагы автоунааны белекке берди. Кол чаап коелучу. Рахмат. Мындай мырзалар, şu Gülnaz айым окшогон айымдарды издесеңер бардыгы бар болот силерде. Албетте тамаша. Сиз да ошол атаңызды мындай башкача эмоцияга бөлүп атасыз. Эми атанын биз мындай мырзалар айтып коет го, баягы ата ичиндеги сезимин, жүрөгүн эч качан сыртка айта албайт экен да. Бирок азыр коомчулук көрүп атат да, сиз ошо ата-энеңизге атаңызга автоунаа бергенин, анан күндө Инстаграмда өзүн карап коюп, досторунан угуп коюп, азыр башкача учуп жүргөн уба болуш керек биздин Айаш атабыздын. Андыктан биз жолуктук долбоору сиздин жаңы автоунаалуу болушуңуз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жакшылык айдаңыз. Рахмат. Айтканыңыз келсин, Мухаммед мырза. Ой. Төрүбүздүн көркү болгон атабыз менен апабыз баарыбыздын ата-энебиз аман болушсун. Апамдын чайын ичип туруңуздар, унутпай. Даша, азаматсыз чайды бул жолкусун демдептирсиз. Дароо эле биз бүгүнкү эфирди Фатимадан баштайлы деп атабыз. 4-сезонго калыш үчүн Фатиманын көзүнөн жаштары төгүлүп, кыялдануу менен, жакшы чоң цель менен өткөн. Азыр кандай жүрөт болду экен? Баарыңыздарга салам, амансыздарбы, жума мубарак болсун. Ооба, ошо көз жашымды төккөн эң биринчи себеби бактылуу турмушка чыгуу болчу. Мындай өзүм адамды тапсам, ушул жерден бактылуу болсом деген максаттарым, кыялдарым бар болчу. Бирок эми бардыгы Аллахтын буйругу менен деп коет эмеспи? Мындай канча аракет кылсам дагы ушул бул долбоордон эмес, тышкары болуп калып жатат да азыркы учурда. Тышкары дегениңиз кандай? Сиз эфирден чыкканда эле баштадыңызбы? Бияк болбой алды окшойт. Сырттан эле карайын. Жок, кандай десем, жана мен айтып калчу элем го, мындай
бир көргөндөн жакшы көрүп калуу бар деп мен ойлойм, мындай мен адамды сезем деп ойлойм депчи. Менде жашоомдо ушундай болуп калды да, мындай мен эфирдин эрежелерин бузган жокмун. Мындай кандай десем, ал адам мурунку кичинекей кездеги адам да, анан кийин карындашы болуп үчөөбүз чогулуп калып, анан ошондо эле мындай мени жакшы көрүп калып, анан кийин мындай чечкиндүүлүгүн байкадым. Мындай мен болгон талаптарыма жооп берген мырза экен да, бир көргөндө эле билдим, сездим. Анан кийин менде ошондо суроо пайда болду да. Анан кийин менде эки тандоо болду. Же ал мырза менен сырттан бактылуу болуп, же бул жактан өзүмдү бактымды табам депчи. Анан кийин чечим кабыл алып, редакцияга кайрылдым. Кандай кылсам болот деп редактор эжебиз менен кеңешип, анан кийин ошол мырзаны тандадым десем болот. Ошончо сиз эми биз билебиз да, сиздин эфирге болгон баягы кызыгыңыз аябай артканын, мындай ушул жактан бактын таап кетем деп аябай аракет кылгансыздан. Ошончолук жүрөгүңүз ишеничке киргидей, ошол үчүн биз жолуктук долбоорун таштап кеткидей, сизге кандай болуп мындай мамиле кылды, ошончолук сизди ишендирди дейм да? Же сөйкө салдыбы, же кудалаштыбы? Жок, ал мырза мындай убакыт болсо айтып берсем болобу? Айттыңыз, кенен убакыт. Кичинекей кезимде ошо көлдө иштеп, көлдүкмүн да, көлдө иштеп кичинекей 10 жыл мурунку болгон окуя. Бир эс алуучулар экен да, карындашы, анан агасы. Анан кийин биз менен ойнойлу деп келип калды. Анан кийин бир жумага эс алганы келишиптир, ошол бир жума чогуу ойноп жүргөнбүз да. Анан ошондо эле ошол мырза мени жакшы көрүп калган, ошондо эле артыман мынтип көңүлүн айтып, бирок ошол бир жумага эле созулуп, андан кийин такыр сүйлөшпөй калганбыз да. Анан кийин ошол иштеген жерге жыл сайын издеп келе беришиптир. Мен ал жерде иштебей калгам, мындай көп жыл издешиптир да. Анан кийин ушундай буйрук болуп, 2023-жылы көрүшүп калдык. Бирок анда жакшы деп эле сүйлөшкөн эмеспиз. Анан ушунда карындашы аркылуу кандай десем, тааптыр. Анан биз жолуктук долбоорго катышканда да көрдү да, карындашы көрдү, үй бүлөсү көрүптүр. Андан кийин мындай кандай десем, мындай чечкиндүү мырза экен. Мени жактырыптыр, анан мындай ойлонгон жок да, мындай сездик да, экөөбүз тең, ал менин адам экен, мен ал адам экен сезип. Ушундай кадамдарын жаза аткан учуру. Ошол. Биз жолуктук долбоорунан сырткары деп айтканыңыз менен сөзүңүздүн ичинде көрүшүптүр, карындашы көрүптүр долбоордон, болгону бул жака келгенге гана макул эмес экен. Ооба. Сиздин бактыңыздын табышына кандайдыр бир салымы бар экен деп Албетте биз жолуктук долбооруна мен дайыма оозуман түшүрбөйм. Мен аябай жакшы көргөн долбоорум. Мен мындай эркин болсо, ошол мырза келсе, ушул жактан үйлөнүп, ушул жактан да элдин алдында мен да кааламакмын, бирок эми баардыгы Аллахтын буйругунан экен. Мен үчүн мындай ичинен болобу, эми сыртынан болобу, эң негизгиси өзүм адам менен бактылуу болуу мен үчүн турмушка чыгуу эң биринчи максатым болчу. Ошол максатыма буйрса. Бул жаңылык албетте бизди кубантат. Тең негизи ошол сиздердин бактылуу болушуңуздар. Бирок ошол баягы мындай чечкиндүү мырза деле айтат го эми, 1 айдан үйлөнөм десе да 3 айдан үйлөнөлү, турмуш куралы деген ошол сыяктуу сөздөр болдубу? Ооба, мени көргөндөн кийин эле ушунчалык чечкиндүү экен. Көргөндөн кийин эле уже мындай эмелер коюп баштады да, мен так үй алышым керек, мынтишим керек, мен сени алам деп ушинтип баштады да. Анан кийин аракеттерин көрдүм, аракеттерин бааладым. Болгон аракетин кылды. Азыр дагы кылып жатат буюрса. Бирок той кайсыл айга деп атасыздар, кайсыл мезгилге? Буюрса жакында. Ушу 1 ай. Жакында эле, 1 айдын ичинде. Эмнеге сиз ал мырзаны көндүргөнгө аракет кылган жоксуз? Мага кел, ошол жактан табышалы, мен ошол жактын кызымын. Балким студиядан кыз узатуу кылып сизди узатат белек. Ошону негизи мен кыялданчумун, ушу Гүлназ эженин ыры менен студиядан кыз узатуу кылып чыкканда аябай кыялдангам. Бирок ал мырза мындай кандай десем, динге жакын мырза. Анан мындай Инстаграм эч нерсеге кызыкпайт, мындай нерседен аябай эле алыс мырза экен. Анан мен кыялымдагы мырза ушундай окшойт, мындай өзү менен өзү жүрө берген, чечкиндүү мындай. Ошол. Көз тийбесине караңыздарчы. Биздин кыздар чекесинен кетип жатат го. Бул долбоордун деле салымы чоң. Ошол мен жөнүндө айтып бергенден кийин албетте бир туугандары көрөт да, эфирлерди барды көрүп чыгыптыр. Анан ушул жакта өзүм алып жүргөнүмдү көрүп, мындай бүт эфирди көрүп, анан мындай эмелерин беришиптир да. Бизге жакты деп. Жакты дептир. Ошол долбоордун деле деп гана тарбияладык деп эле. Кечээ эле кичинекей кыз элең. Көчө эле кичинекей.
деп эми балким Гүлназ айым эфирде ырдап бербесе да тоюңузда барып ырдап береттир. Иншалла, буйрса. Кудай буйрса. Суроо бересизби Фатима аяктериңиз? Саламатсыздарбы катышуучулар, саламатсызбы Гүлназ айым, саламатсызбы Канат мырза. Буга чейинки талаптарыңыз кандай эле сиздики? Жана ал жигитти жолуктургандан кийин талаптарыңыз өзгөрдүбү же өзгөргөн жокпу? Мен буга чейинки талаптарыма андай толук Өтө эле катуу болчу да. Канча талап керек? Ошо талаптарыңызды айта кетсеңиз. Мен эң негизгиси эле ошо чечкиндүү деп эле дайыма айта берчүмүн да, чечкиндүү болуш керек деп. Эң негизгиси ошол нерсени көрө алдым. Анан мындай ыймандуу өз сөзүнө жооп берет, айтканын кылат. Максаттарды коюп алдыга мындай умтулуп турган мырза, айымдарды сыйлайт, кандай десем, жарокер, ушундай мен каалагандай мырза болуп чыкты да. Көз тийбесин, биз өтө кубанычтабыз. Мындай көрүшкөн деле жокпуз чындыгында. Ошол бир жолу көрүштүк, анан адам экөөбүз сездик, анан ичине жазышып эле, анан ушундай болду. Не аябай сонун жаңылык болду бизге дагы. Чындыгында кубанычтабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Фатима да биз менен жүргөнүнө жарым жыл болоюн деп калыптыр. Эми минтип өз теңин таап атканына албетте биз жолуктук долбоорунун чоң салымы бар. Жана Фатима кайсыл жерде турмушка чыкса да, кайсыл жака барса дагы, ай мо биз жолук долбооруна кызыкпы дейт да сиздичи. Ооба. Кайсыл жака турмушка чыксаңыз дагы бакыт оролосун. Кудай буйрса азыр эми тойдо каалоо тилектер айтканга эртерээк болуш керек, бирок ошентсе дагы Ниет кылып туралы, жакшы ниет жарымырыз дейт. Өзүңүздүн азыркы сезип аткан сезимдериңиз түбөлүксүздү коштосын. Чоң рахмат. Анда Фатиманы куттуктап кол чаап коелу, бактылуу болсун. Эфирдин соңунда Фатима менен коштошобуз. Ага чейин эле биз келген катышуучулар бир күн убакыт өттү. Ортодо бири-бириңиздер менен тааныштыңыздарбы? Кыздар кимге ким көбүрөөк жага баштады? Анда кыздарга сөз береличи, биринчи катышуучу кыздарга. Кандай болуп атат? Көнү баштадыңыздарбы эфирге? Ким жагып атат, ким жакпай атат дегендейби? Кана? Келиңиздер. Мединадан баштайм. Карындашыбызга келиңиз. Саламатсызбы, Канат байке, Анайс Гүлназ эже. Ошо. Ошо кече кеттик үйгө, бардым көрдүк. Эми көрдүк да, силер туура сүйлөп атпайбы? Сүйлөп атасың. Ооба. Бардык эле шайыр балдар экен, ачык-ачык сүйлөшүп, күлүп, жакшы эле отурдук. Али убакыт эрте го, сен жактың деп айтканыңчы. Балдар болдубу бирөө мындай сыртынан карап мындай? Сыртынан? Сыртынан мисалы кимди көрө алдыңыз? Мисалы мындай чыныгы үйлөнөм, чыныгы мындай татыктуу мырза ким деп эсептедиңиз биякта? Эми татыктуу деп айта албайм, пока что симпатия кармаган ороз эле болду. Айтып саласың го, уялбай. Ким болду? Ким болду? Onu söyle. Тушума отуруп го. Санжарбы? Санжар байке жана Орозбек. Иә. Орозбек. Орозбек? Эй, сен Орозбек дедің ғой атың мага. Орозбек. Не алды атасың анан? Микрофонго сүйлөңүз Санжар мырза. Орозбек деп атым тамашалап койм, атым Санжар меники. Кайсы Орозбекти койм? Мен жок адамды издеп отурам ошондо. Санжар мырзанын кандай келбетин карап жактырдыңызбы же сүйлөгөн сөзүн караппы мындай? Сүйлөгөн сөзүн, кыздарга болгон мамилесин башка кыздарга жакшы сүйлөйт экен. Мындай эркектик сапат бар экен да. Бир гана Санжар эле, же башка да? Пока Санжардан көрдүм. Керемет, азамат кол чаап коелучу мындай. Дагы бизде барбы ушундай ачык сүйлөгөн биздин мырзалар? Эми бул баягы мындай түшүнө албашыңыздар керек дейм ба? Мен сүйүп калыптыр, мени жакшы көрүп калыптыр депчи. Жон гана адамда бир. Ооба, сырттан мындай баа берип, көз саласың го, баа берип, ошол сыяктуу. Баа берип. Медина. Негизи катышуучулар менен жаңы-жаңыдан таанышып келатабыз. Баарыбыздын жаңыбыз, дегенде эскилер дагы бар. Бирок аябай жөнөкөй катышуучулар экен, жакшы экен. Биз жакшы тил табышып келатабыз. Өзүмдүн оюмду айта кетсем, азырынча пока что мен көрө элекмин. Мени эч ким пока что кызыктыра элек да. Анан может алдыңкы убакта кызыктырып калат бирөөсү. Анда сөзсүз түрдө ачык айтабыз. Керемет. Рахмат. Биздин ошол эле кыздарга суроо береличи. Кандай талаптар менен келдиңиздер, жана сиздердин жактырган балдарыңыздар кандай болуш керек келечекте жолдошуңуздар?
Келиңиз. Мага келе турчу талаптарымды айта кетсем, биринчиден өзүнө ишенимдүү бала болуш керек. Мужественный характер деп коет го, ошондой болуш керек. Анан баягы баары бир эле биз келбетине да карайбыз. Келбети кара каштуу, кара көздүү, бою узун, кара тору. Менин вкусумда балдар ушундай. Анан жүрөгүндө ыйманы болуш керек обязательно. Жашычы? Жашы болсо 22ден 28-29 жашка чейин. Сиз канча жашта элеңиз өзүңүз? Мен өзүм 21де. 22ден 29 жашка чейин. 30 болуп кетсечи? 30 макул 30га чейин. Демек, сиздин дагы өзүңүздүн талабыңызга жараша талапкер күткөнгө аракет кылабыз. Андыктан мырзалар, сиздер ушул талапка жооп бере ала турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө талапкер болуп келиш үчүн алдыда номерлерге байланышабыз. Коркпойбуз. Дагы Айселядын ыңгайлыбы? Мен талапты эле койбойм. Өзүнө кандай десем, сен меникисиң деген эркектер болот го. Сен үчүн баардыгын кыламын, сен меники эле болосуң деген эркек эле күтөм мен, болду. Ошол эле. Сен меникисиң, меникинен башка эч кимдики болбойсуң. Сен үчүн до конца барам деген эркек болот го. Ошондой талапкер күтөм мен. Мисалы, сен үчүн до конца барам деп, ал балким мурда турмуш курган болсочу, же жашы 45 жок. Турмуш курган болсо макул, эч нерсе болбойт. Ал мен деле турмуштан ажырашкам. Ал эч нерсе эмес. Жашычы, жашы? Жашы 25ден 32ге чейин. 32ге чейин. Менден кичинекей болсо деле боло берет, бир аз. Сизден кичинекей болсо деле боло берет, Балдары болсо ойлонобуз, болсо болсун. Болсун, кыскасы сиз үчүн баарына туруп берсин. Баарына даяр болгон эркек керек. Жок, тийсем эмес, эми тийиш керек эле деп коем. Ошол эле деп коесузбу? Сиз жашы кичинекей болсо деле боло берет деп атасыз го. Сизден 10 жаш кичүү бала келип калсачы, 10 жаш кичүү бала келип, сиз жактырып, бири-бириңерди жактырып калсаңар. Апа жөнөтпөйт го дейм, азыр мен 26да болсом, ала 16да болуп келе алам. 10 жаш эмес, балким 5 жаш деп коелу. 6 жаш, 5 жаш. Бир 20 болот. Жаш менен жүргөн жакшыбы? Жашаразын. Төрүбүздүн эң улуулары. Унчукпайсыздар. Улуулары. Тили наоборот. Улуулары. Кыскасы адам болсунчу деп эле эстедим. Саламатсыздарбы? Кутман кеч баарыңыздарга. Жума күнүңүздөр менен. Талап деп айтканда, биринчиден өзүм турмуш көргөнгө байланыштуу сырткы келбетинен баштасам. Өзүмдүн боюм узун болгондуктан сөзсүз менден узун 1.75тен бою узун болуш керек. 1.76, эми 1.76дан баштап 2ге чейин болот. Сырткы келбетин айтканда, сөйдөгөндө адам баласы азыр кызбызбы, балабызбы баары биринчи адамды көргөндө сырткы келбетинин бардыгы биринчи адамды ошентип жактырабыз да. Ошол үчүн именно спорт менен заниматься эткен адам, өзүнүн телосложениясы спортивныйга жакын балдар желательно. Анан ички жан дүйнөсүн айта кетсем, сулуулук бирок менде эле болсунчу. Андан решительность болсун. Чечкиндүүлүк, сабырдуулук. Сөйдөгөндө үй бүлөмдө эң эркек кызмын. Өзүм 3 тууганбыз. Эркелигимди көтөрө ала турган мырза. Анан туруктуулук биринчи очередь. Өзүнүн айткан сөзүнө турган, үй бүлөсүндө ата энесине, бир туугандарына, аял кишиге, аялына, жубайына мамилени орду менен кылган инсан. Себеби биздин азыркы заманда билбейм, күчтүү аялдарды өзүм окружениемде көп болгон үчүн күчтүү айымдарды эле көп көрөм, бирок өзүмүн бутуна уже турган инсан. Бардык жактан, финансовый жактан, физически, ментально, эмоционально өзүн менден эмоционалдый энергетикасы күчтүүрөөк адамды күтөм. Мындай адамды 10 жыл, 20 жыл даярдаш керек болсо эле.
Жок, эми биз карап контролдоп бул жерде Канат мырза, мен талап койгондо дагы талап коем ушундай мырза деп айта беребиз биз аял кишилер. Бирок на самом деле мурунку сезондо Тилек деген мырза келди го кыз жибекке. Анда өзүнүн характери менен багындыра алды да кыз жибекти. Ошондой инсандар болсо биз талап кое беребиз, бирок на самом деле келгенде өзү көңүлмө жаккан адам болсо, мен үй, машина анчалык деңгээлде кетпейм. Бирок кандай деп түшүндүрсөм, бардык жактан төп келишкен, өзүм ошол нерсеге татыктуу болгон үчүн дагы өзүмөн бир аз күчтүүрөөк инсанды каалайм да. Туура эле. Себеби өзүм баламды 11 жылдан бери өзүм багып чоңойтуп келем, ата-энеме жардам берем, колуман келген нерсени кылам. А почему бы нет? Ниетке жараша да бардыгы. Ниет сурап коюш керек. Сурай бериш керек дейт го жана. Ооба. Сураганда дагы мындай бийик сураш керек дейт, жок дегенде мындайрагын берет дейт. Спортивный тело бол пресс болбосо да мындай акча менен пресс отжиманиесі деле. Эми көптөгөн бизде мисалы ийгиликтүү мырзаларды карай келсең, мындай эркек кишиге анчалык карабайт да өздөрүнчү мындай именно сиз айткан физический жактан пресстери жок да, акчасы көптөрчү. Жок, эгерде мен оюм боюнча залга барабыз го мисалы ушул. Жок, мен оюм боюнча мындай, эгерде чындап аял киши, эркек киши не важно, главное чуть-чуть ухоженный вид болуш керек эркек мырзада деп ойлойм да. Туура. Гигиена сыртынан, келбети таза тыккан, берешен. Бахила менен жүрүп да. Жок, эле табашалашып атпайсызбы? Жакшы ниет эң нээси. Ниетиңизге жараша келет буюрса ошондой мырза. Ошол. Абдан сонун экен талаптарыңыз. Мен ошондой талаптарыңыз күчтүү экен. Угуп отуруп, спортко жакын эмес адамдар болсо деле кийин сүйүп калсаңыз макул болот болушуңуз керек. Ооба, айтып адамдын характеринен деп. Менин суроом, ата-эне менен турганга кандай карайсыз? Анткени сиз айтып атасыз, мен эрке чоңойгом, ушундай Жок, Нурлан мырза. Эрке өскөн кыздар айрыкча ошо ата-эне менен жашаганды каалабайт да, мен билишимче. Чындыгында айтсам, турмушта көргөнгө үй бүлөмдө эң кичинекей кичүү эркек кыз болгону менен, бирок эң тең кызы, байкеме караганда да, эжеме карагандагы бардык жактан, бардык сферамды алып кеткен кыздардын биримин да. Азаматсыз. Ошол. Дагы бир суроо бере кетейин, как раз убагында. Сиз айтып атпайсыз, бардык жагынан болуш керек, жумуш болуш керек, бизнес болуш керек, бардыгы болуш керек мен үчүн деп атасыз да. Негизи. Анан эгер андай жок, бирок аракетчил абдан бир нерсени кылам деген жигитке жолугуп калсаңыз макул болосузбу, же сен байып бутуңан туруш керек, анан мен сөйлөшөм дейсизби? Жок, бул жерде мен үчүн байлык кандай деп түшүндүрсөм, азыр мен талап койгонго жараша, бирок мен аял киши болгондуктан турмушту көргөнүм үчүн өзүм аял катары эмне бере аламын. Биринчиден, мен өзүмдө болгон нерсемди кээде аял киши жакшы көрүп, көңүлүнө жаккан инсан болсо, колуман келген нерсени кылам да. Анан ата-энеси тууралуу айтып атасыз, бардыгыбызда ата-эне деген бар. Эч качан ата-энеси жок болсо жашабайм деген андай кыздардан эмесмин, Кудай сактасын. Себеби дегенде өзүм дагы бир тууган байкем бар, жалгыз жеңем бар. Аларды көрүп билем. Балдарды в этом плане түшүнөм да. Абдан сонун. Ошондой болуш керек. Нурлан мырза аябай такалып суроо берип атат го. Медина. Айттыңыз го, бардык жагынан бутунан туруш керек депчи. Эгерде ошондой эле инсан, бирок айылда жашайбыз десе, эмне деп жооп берет элеңиз? Ошол суроону күткөм негизи. Себеби дегенде көпчүлүгү мен жакындар адамдарым буга чейин тааныштырып келген инсандар мененчи. Анан адамды бир көргөндө мен даже бывало буга чейин мындай өзүм үстүмөн иштеген үчүн адамды сырткы келбетинен карабастан мамиле кылганда аракет кылып көргөм да. Себеби пусть менде сулуулук болсун, аракет андан болсун деген мааниде да. Анан азыр сурооңузду кандай бердиңиз? Айылда жашайбыз десе. Айыл дегенде чындап айтканда мен тоону жаман жакшы көрөм. Тоого жете албай жүрөм на самом деле, так как жумушум көп болгон үчүн. Бирок тоодо жашаган жеңимдерим бар, өзүм туугандарым бар. Тоодо дагы шаардагыдай условия кылып жашаган инсандар көп да. Жашап, уйсап, кой кайтарып, койдун жүнүн куркуп. Эми анчалык жүн сабаптуу эле керек. Азыр жасап. Эгерде инсан жаккан болсо, бардык жактан, да? Ушул нерсени айтып атат да, түшүнүш керек. Демек мен жүрөгүмдү алса, тоонун чокусуна да барып жашайм деп атат. Кол чабып коюңуздар. Бардык эле кыздар ушуга даяр негизи. Келиңиз анда сизге. Рахмат. Саламатсыздарбы?
саламатсыздарбы? Мен буга чейин айтпадым беле, мага чечкиндүү керек деп. Мени сүйбөсө да сыйласын. Биринчи очередь Кудайды сүйсүн, анан мени сыйласын. Биякта айтып кеткендей, менде үйү болбосо, машинасы болбосо деди го. Мен макулмун деген. Биринчи очередь, мне кажется, мы достигли такого момента, что канча көп сурасаң, Кудай ошончо берет деп сиз да айтып кеттиз. Ошол себептен ошонун асына макул болбойм. Азына макул. Да. Ошол, поэтому, наверное, столько лет я еще не замужем. Жок, кандай ошондо мисалы эми үй машина эле бул байлык эмес да. Байлык болуш үчүн бизнес болуш керек. Жок, ал бизнеси деле кереги жок. Элементарно биз жашайт турган үй. Үй болуш керек. Туура, ар бир эле кыз ушуну каалайт. Ал жашайт турган үйүбүз деген, неважно, ата-энеси менен или өзүнүкү болот. Чтоб биз үйлөнүп алып, анан бала чакабызды самсалатып, башка көчтүк башка квартирага, мен андайга макул эмесмин. Экинчиден, чтоб вопроса не было, айылга жашайсың, жок, мен жашабайм. Сразу говорю, айылга жашабайм. Сүйүп калсам, күйүп калсам дагы, ошо сүйүп калган эркекти шаргап келем. Анан экөөбүз бияктан кадам таштап, анан баарын кылабыз, анын ата-энесин алып келебиз. Менин ата-энем алып келебиз. Баарын эле айылда кыла бересиздер, Жок, айылга жашабайм. Айылдан алып келип, бул жактан баарын жашайбыз. Мен ойлойм, что жаштар должны развиваться. Анан айылга барып, сиз айтканда уйсап, мен өзүм айылдык кызмын. Айылдан келгем, таласын айылдан келгем. Тажадым деп койсуң. Ошол жактан качып келдим. Ошол жактан качып келдигендей сезилип калбасын. Айылга, мен ата-энем айылда жашайт. Мен биякта өзүм жалгыз. Ата-энеңизге да барып учурашасыз, же алар келип сизге учурашабы? Жок, барып турам. Жок, ал жака барып турам. Ошо менин талапкерим шаардык болсун, Жок, шаардык айылдык эле болсун. Бирок шаарда жашасын. Бирок шаарда жашайт. Келечекте жашоосун шаарда. Ата-энеси менен болсо деле макул. Бирок шаарда жашай турган. Минимум үйү болуш керек. Машинасын, ладно, азыр транспорттон көп нерсе жок го. Летом самокат бар. Самокат бар болбосо. Кол чаап коелу. Сизге суроом бар эле да. Баягы жакшы көрүп калсам да айылга барып жашабайм деп атпайсызбы? Башта жашабайсызбы? Жакшы көрүп, сүйүп калсаңыз. Тилек айыл дегенде эле тилектин жүрөгү ооруйт да. Неге айылга жашабайсыз? Жок, сиз айтып атасыз да, кечиресиз. Мен оюнча аял заты өзү бул турмушка чыкканда деле ал кыз, мисалы, мен турмушка чыксам, мен уже өзүм үй бүлөмдү таштап кетип атам башка үй бүлөгө. То есть аял заты многим чем рискует, когда выходит замуж. Анан ошол эркек татыктуубу, ошентип мен үй бүлөмдү таштап кетип, анын үй бүлөсүнө, аны менен жашаганга, ал баланын ата-энеси мени кантип кабыл алат. Мен ошентип аны менен 15-20 жыл жашайын, анан бир күнү келип, жок, ты не моя депчи, мисалы, эки жолго түшүп кеткен. И так аял заты всем рискует. Ошон үчүн ал бала, жок, мен сиздин сурооңузга жооп берген жокмун. Сиз албай элесизби? Жок, мен сиздин сурооңузга жооп берген жокмун. Ал да мени сүйүп келген үчүн, ошон үчүн мен ойлойм, биз орто жерди табыш керекпиз. То есть ал дагы ата-энесинен кетсин, мен да ата-энемден кетип орто жолдон табайын. Биринчи таап береличи, анан кийин сүйлөшөлүчү. Азыр мен коркуп атам, талапкерлер келбей коебу. Ооба. Баягы айылдан алып келип алабыз деп атпайсызбы, тиги ата-энесинчи? Ата-энеси келбейт да сиз үчүнчү. Ал ошол жакта отуруп ташып калган, анан ушу келиним үчүн деп туруп шаарга келип албайт. Жок, андай учурлар деле болот. Жок, ал биринчи себептен сиз туура эмес айтып атасыз, келиним үчүн деп. Анткени мен барганда ал мени, мисалы, менин 4 иним бар, менин келиним бар. Мы никогда не говорим, ал биздин келин или сен келинсиң, сен кылышың керек деп. Мы как кызы катары. Вот и моя кайнене, кайната тоже должна принять меня как, я думаю, кызы катары көрүш керек. Анан ал ушинтип кайнене, кайнатам ушинтип мени алса, мен анын айылдан алып кетип шаарга деле жакшы шарт түзүп бергенде, жакшы шарт түзүп, баласы менен үй бүлө куруп алып кеткенге макулмун. Но мени монтип сен келинсиң, келиндин артынан барганга не обязаны дедизби? Анда буюрсаң да ошондой кайната, кайнене туш келсин да, 10 миң деп калалы. Кол чаап коелу.
Буюрса, анда биз кийинкини Сайкалга берели, Сайкалда талабын. Эми сиздин талабыңыз Мунарбектей бала эле да, ошол убакыттан бери убакыт өзгөрдүбү көрөбүз. Ал моментте мындай Жаш болчумун дейсизби? Жок, жаш эмес, просто адамдардын мындай ошол адамга барып көр дегенден келгенмин да. Ошол жерден айтып кеттим го, что мен бирөө алып келип отурусуп койгондой эле болдум депчи. Бирок таанышканыма өтө кубанычтамын ошондой мырза менен. Жана ошондой эле мен талаптарым, мен өзүмдүн атамдай чечкиндүү, мындай эч нерсеге запрет койбогон, кызганбаган, жана ошондой эле мындай өзүн эркин алып жүргөн эркекти каалайм. Өзүнүн сөзүнө, чыккан сөзүнө, иш жүзүндө дагы көрсөтө алган, түшүнүктүү, главное акылдуу болсун. Анан мен ата-энемди, бир туугандарымды сыйлаган эркек болсо, ошол жетет мага. Балдарда суроолорго Санжар келиңиз. Эч качан өзүмдү чектебеген жана ошондой эле таптакыр кызганбаган деп атасыңар. Ушул дагы бир аз менин көз карашым боюнча туура эмес нерсе. Анткени эркектин кызганганы бул бейишти гүлдөткөн дейт. Эркек кызганышы керек. Жана ошондой эле эркек кандай учурда кызганат? Силерге баары бир болсо кызганбайт да. Эгер ал кызганып сарсана болуп чектөө коет, качан ал бир туура эмес нерсени көрсө, туура эмес нерсени байкаса, ал таптакыр эле эч чектөө койбой, таптакыр кызганбай койсо, ал билбейм анда ал кандай эркек. Анда башкасы бар деп коесуз. Эркекке табышта керек. Ушул жерде ката айтып койдум окшойт, кечирим сурайм. Мен айтайын дегеним, мындай башкалардын сөзүнө мындай ээрчип кетпеген. Ишенген, сизге ишенген. Ооба. Өзүн мындай ишенимдүү. Чектен ашып кызганган деп атасыз, э? Ооба, сону эле айтты. Сиздин сурооңуз бар. Ооба, саламатсыздарбы? Менин атым Адилет. Жантан бери карап атабыз, четинен тааныш баштадык катышуучулар менен. Анан менде ушул жалпы эле катышуучуларга бир суроом бар да. Талаптарыбызды айтып атабыз, ооба, талапты кое билген жакшы. Бирок анын дагы талаптары бар да. Биз алга эмне бере алабыз? Биз өзүбүз түзүп алган бир идеалдуу мырзанын же айымдын образы бар. Ошол Ханбийке менен ошол Ханза дагы өзүбүз татыктуубузбу? Мен ага эмне бере алам? Мисалы үчүн жанатан бери кыздар айтып атат, меники ушундай болуш керек. Айылда жашайбыз, шаарда жашайбыз. Материалдык байлыктар, ооба, материалдык байлык сөзсүз түрдө керек. Азыркы жашоодо Ромео менен Джульетта болуп кетсең деле баары бир жакшы жашоодо жашабасаң, сүйүң бүтүп калары талашсыз да болот. Ал жагы башка маселе. Бирок моралдык жактан үй бүлө курууда мен татыктуу жолдош болуш үчүн, мен татыктуу жубай болуш үчүн мен эмне бере алам? Мисалы үчүн жана бул карындашым да айтып атат, менде ушундай талаптар бар депчи. Мен айтат элем, мага ушундай талаптарыма жооп берген кыз эмес, мен өзүмдүн ушундай баалуулуктарым бар. Мага менин баалуулуктарыма туура келген бирөө келсе депчи. Мисалы үчүн сизге суроо карындаш. Жанагы сиз түзүп берген мырзага сиздин ответ бере турган кандай баалуулуктарыңыз бар? Жакшы суроо. Менимби? Мен дагы өзүм чечкиндүүмүн. Мындай айткан сөзүмө жооп бере алам, өзүм үчүн жооп бере алам. Жана ошондой эле мен дагы түшүнүктүүмүн. Мен ал адамды кандай положенияда болбосун, мен ага мындай кире алам да положениясыначы. Жана дагы кандай талап койдум? Бардыгына жооп бере алам. Мыкты жубай болуп бере аласызбы? Ооба. Сөзсүз. Ооба, жакшы жооп болду негизиненчи. Анткени болгон положенияга кирип бере алам дегени негизи жакшы жооп. Анткени маселе ушул жерден жаралып атат да. Айылга жашайбыз, шаарга жашайбыз. Бирөө жок, айылга жашабайм. Жок, мен ата-энем менен жашабайм. Дагы башка. Анан бири-бирине положениясына кире албаган үчүн өзүнүн бай коронасын кийип, жок, мени сыйлашың керек, мен ушундаймын, башка жок деген чектерди койгон үчүн анан маселелер жаралат да. Мисалы үчүн сизге да каалайт элем, ошо сиздин положенияңызга кирген, түшүнгөн бир мырза туш келсин депчи. Чоң рахмат. Азамат өзүнүн ой пикирин сонун билдирди, кол чалып коелу. Айнурага береличи. Сиздин талабыңызды биз уга элекпиз да, так. Саламатсыздарбы жалпыңыздарга? Менин талаптарым ошо чечкиндүү, бою узун мырза болсо деп ойлой берем да, ушундай болсо депчи. Көп мындай
сыйкырдуу балдар болот го, ошондой болсо. Анан сырдуу деген. ооба, сырдуу. Сырдуу деген сып деп коет го. Ошо сырдуу болсо, анан мен эркелегендеримди көтөрүп, ата энемди сыйлап, мен деле алды сыйлап, ушинтип ушул эле. Бутуна турган болсо, если бутуна турбаган болсо, то в будущем, я думаю, чогуу жакшы эмнелерге жетебиз деп ойлойм. Чогуу кыласыздар баарын, жаш айырмачылыгычы, мурда үйлөнгөн болуп калсачы? Ошо үйлөнбөгөн болсо жакшы болмок деп. Үйлөнбөгөн болуш керек. Жашы үйлөнбөгөн болуш керек, жашы. Үйлөнбөгөн болуш керек, анан 23 жаштан жогору. 32-35 жаштан боло берет. 32-35 жашка чейин, Айнур агас. Да, жашын. Жашы. Мен талаптарыма кошо кетейинчи. Жашы 26-дан 30-га чейин. Үйлөнбөгөн, баласы жок. Мен Айнурага сурап көрчүлөр көрүп атасыздар, эгерде сиздер экрандан сырткары көрүп турсаңыздар, ушул талаптарга жооп бере алам десеңиздер, биздин азыркы убакта айымдарыбыз, бийкештерибиз бош десек болот. Анда Адинайга берели. Айнурага суроо берилбей. Айнурага суроо берилсин. Менин бир суроом бар эле да. Айнура, сен талаптарың жакшы негизи. Талаптарды айтасыңар, бирок сен мисалы ошо келген балаң сага көбүрөөк көңүл буруш керекпи же азыраак эле көңүл буруш керекпи? Ошондо айтпай кеттиң да сен. Ошо меру болсо жакшы болмок да. Көп жазып эмес, мындай меру ал жазса, анан мен деле жазып кетем да. Кечке жаза берсем, мен честно мындай интересим деле жок болуп кететин түшүндүм. Муну ошо айткан себеби ошо жигит билип алсын деген болду да. Рахмат. Аябай чоң нерсени ачып бердиңиз. Айнура Ошо сырдуу дегенде ошону айткысы келди менимче. Айнура, эме деп атпайсыңбы? Ата энемди сыйлаш керек деп атасың да. Сен ата энеси менен жашай албайм деп атпадың беле? Көчөчү. Бул кандай дейсиң? Жок, жашайм деген. Жашайм деп оюн өзгөрттүң. Эгерде жакса жашайм деген. Туурабы? Ортодо сезим болсо, сый болсо. Тилек мырза айыл жөнүндө да суроо берип коесузбу? Айыл жөнүндө, аябай. Айыл керемет негизи. Саламатсыздарбы? Мен бир суроо бере албаймбы? Айнур айымга суроо бере алайын. Бере алыңыз. Кызыктуу болуп атат да. Кечөө деген негизи Санжар мырза менен сүйлөшпөй калганда мындай күйөөгө азыркы учурда даяр эмесмин деген сыяктууларды түшүндүм да. Эгер сиздин талапкериңизге туура келген мырза болуп калса, например, канча убакытта күйөөгө тийгенге даярсыз? Канча убакыт сүйлөшүп, канча убакытта даяр болосуз күйөөгө тийгенге? Менин адам болуп калса, сиздин адамыңыз ошо талаптарыңызга туура келген адам болсо, канча убакытта күйөөгө тийгенге даярсыз? 4-5 айдын ичинде тийип кеткен. Анда Адинайга келиңиз, акыркы суроо болсун. Буга чейин негизи серьезный отношения болду эле Санжар мырзага чейин. Жакшы көрүп көрдүңүз беле, чын жүрөгүңүз менен? Ооба, болгон. Канча убакыт? Канча убакыт болду эле? Канча жыл? 3-4 жыл сүйлөшкөнбүз. Ал бала менен деле ошо үйлөнөйлү болуп, в итоге алдын ата энеси менен ата энем каршы болуп калганда. Келишпестиктер болуп калганда. Качан токтоду эле? В прошлом году. 1 жыл мурун. Анда Адинайга берели. Келиңиз. Кандайсыздар катышуучулар? Кандайсың, Нурлан деп коесуз. Мурданкы сезондо мен талапкер болгон үчүн баягы өзүм талаптарымды койгон эмесмин, эмне экенин деле билген эмесмин да. Азыр кыздардын талаптарын угуп отуруп, меники кичине узунураак айтып берсем болобу? Албетте сизге мүмкүн, анткени ошого жаш талапкерлер келет да. Негизи менин талаптарым аябай көп талап деп айтпайм. Эң башкысы баягы ыймандуу бала дейм да, жүрөгүндө ыйманы бар. Эмнеге дегенде 2000 негизи мен үй бүлөм баягы
динге жакын үй бүлө да. Анан көп жерде айта бербейм. Өзүм деле эч жерде эч нерсени даже жакындарым деле билбейт. Мен өзүм дагы жакынмын ошол нерсе. Андан 2024-жылы өзүмө баягы умрага барам деп аябай ниет коюп, акча чогултуп, ушундай эйфорияда учуп жүргөм да, чындыгында барам деп. Анан акчам чогулуп, уже тур фирмаларга чалып баштаганда билинип атат. Либо мен папам менен барат экем, же болбосо бир тууганым менен, же болбосо жолдошум мененчи. Өзүм бара албайт экем да. Мен аны билген эмесмин. Өзүм барам деп аябай аракет кылып жүрүп, анан папам менен ата-энем өзүнчө бармак болуп калды. Анан кийин мен бара албай калдым да. Анан ал нерсеге биз даяр эмеспиз деп калганданчы. Анан ошол убакта мен билдим да, что жолдошум менен эле бара алат экем депчи. Анан 2025-ке ушул жылы башталганда эле мен өзүмө мындай ниет койдум, жаздым ошол нерсени. Кыздар жакшы көрөбүз го жазып целдердичи. Ошол жакта эң биринчи целим ошол болду да. Күйөөгө чыгып, күйөөм менен ошол жака барсам депчи. Анан жана кыздардан эркектер көп сурайт го, махрга эмне сурайсың депчи. Мен ошону сурамакмын да, биз ошол жака барып келелик депчи. Негизи эң сонун кылчалык. Анан ошого баягы материалдык жактан мындай болсун, тигиндей болсун деп айта бербейм. Анткени менде ал нерсенин баары болгон. Ата-энем деле жакшы турат, машина десе машина болгон, менде акча табып көргөм, бирок аял кишинин максаты ал эмес экен да. Аял кишинин эң биринчи максаты ошо бактылуу болуп, бирөөнүн келинчеги болуп, ошонун тапкан нерсесин жеп отурганчы. Ошондуктан мен ойлойт элем, ал нерсенин баардыгын акча оңой нерсе да, акчаны табыш оңой, материалдык нерселерди табыш оңой, бирок адамдын ичинен болгон жан дүйнөсү, жүрөгү ошол важный экен да. Адам кандай болсо ал өзгөрбөйт, акчаны тапса болот да. Ошондуктан мен материалдык жагы мындай болсун деп эч кандай талап койбойм. Болгону баягы аракети болсун. Мен турмушка даярмын. Ушул 2025 үйлөнөм, сени алам деген мырза болсо тиймекмин. Бирок мен балдар менен мындай болот да, жазып көрөт, бир жолу жолугууга чыгасың. Мен мындай 1-2 көргөндө эле сразу түшүнөм. Бул адам меники эмес деп. Анткени 27 жашка келип калдым. Буга чейин бир турмуш көргөм, өзүңүздөр билгендей. Ошондуктан талаптарым жок, келсин дейм да. Мындай мага келчү адам келсин, 1-2 жолу сүйлөшүп, чайга чыкканда эле мен билем. Эгер ал менин адам болсо, мен сразу турмуш курганга даярмын. Если меники эмес болсо, сразу айтам жок деп. Рахмат. Буюрса ниетиңизге жараша бардыгы болсун. Мындай да, буга чейинки чыгарылыштарда 3-чү сезондо, 2-чи сезондо деле мындай көрүп калганбыз да. Жигити болуп туруп деле бул жерге мындай жөн эле роль ойнойм деп келип алгандар деле бар экен да. Мисалы мен ал нерсени көрдүм, бирок айтпайм да ким экенинчи. Тилек байкоочу да чынында. Тилек мырза айтыңызчы ошо, айта бериңиз, улантып бериңиз. Улантып бериңиз, бирок. Чындыгында ошондой бар экен. Мен деле ал өз көзүм менен көрдүм. Бияктан чайга чакырасың да. Чыгат дагы айтат, жок мен андай болбойт, ушундай сүйлөшө албайм дейт да. Анан келип бияктан айта албайсың да ал нерсеничи. Баарыңар эле айтат элем, чын эле мындай бул жерден буга чейинки сүйлөшкөнүңөрдүн бүт баарын жыйыштырып алып келдиңиздерби же сыртта сизди күтүп турган бирөөлөр барбы? Барбы. Жакшы суроо болду. Ким жигит болсо кол көтөрүп койгула. Медина? Негизи жакшы суроо болду. Бул жака андай болуп келгендер деле болушу мүмкүн, бирок деген көбүн мен ойлойм, что баягы жыйыштырып коюп келет депчи. Анткени артка отношенияң бүтпөй туруп бул жака келип алсаң, ал нерсең баары ачылып калат да. Бир болбосо бирөөсү айтып чыгат да ал нерсеничи, көргөн билгендер деле бар болуш керек да. Тааныштары мисалы айтып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ойлойм, көп эле баягы жыйыштырып, негизи баары эле жыйыштырып коюп келди деп. Туура. Эч кимде жок, деп ойлойм.
Тилек, сиз балким бирөөнө бергиңиз келип атат ушул суроону, жигитиң жокпу деп. Сиз мага бергиңиз келди окшойт, Менде эч кандай сыртта отношениям жок. Айттым, что мен жүрөгүм ачылган жок ал адамдарга. Мен жүрөгүмдү ача алышкан жок болду. А эгер мени сүйүп, жакшы көрүп атсам, анда келбейт болчумун бул жака. Жакшы. Башка эч кимде жок да, таза келиңер эле. Анда мырзалар да биздин талабын айтып көрсүнчү бул жакта турган, келиңиз. Менин өтө деле чоң талаптарым жок. Эң башкысы Кудай деген адам болсо, бул биринчиси. Андан кийин чоңуз да айтып кетти, положенияга кирүү депчи. Билбейм, турмуш куруп жашоо үчүн сулуулук албетте керек, бирок адам керек. Адамдык мамиле керек да. Эң башкысы мага динге жакын болсо болот, Кудайга ишенген адам болсо болот. Анан калганы бара-бара таанышуу учурунда келет го. Адилетке суроолор барбы? Келиңиз. Динге жакын болсо дедиңиз го. Динге жакын болбой, эми мисалы сиз ойлогондой жакын болбосо өзүңүз жакындата аласыз да, турабы? Негизи биринчи үй бүлөдө эркек турат. Анан эркектин эгерде өзүнүн ыйманы, дини күчтүү болсо, ал жанындагы жубайын ошол нерсеге алып келе алат да. Ооба, албетте. Бирок адам төрөлүп калыптанып келатканда эле көп нерсеси калыптанат да. Дейт, кичинекей кезинен элечи үй бүлөсүнөн башталат. Анан ошол жагында фундаменти жакшы болсо, азыр динден алыс болсо деле келтирсе болот дигенгечи. Мен өзүм деле өтө жакын эмесмин. Бирок бактылуу болом деген адам бул дүйнөмдө дагы, аркы дүйнөмдө дагы ийгиликке жетейин десе, бул динде кармана жүрүш керек. Ушундай түшүнүктөмүн мен. Мага келе турган талапкерлер болуп калса дагы муну эске алышы керек. Кыскасы, биздин түшүнүгүбүз боюнча кыскасы ошол нерсени аткарбаса да жүрөгүндө ыйман болсун. Калганы бардыгы болот. Кол чаап коелу. Менин талаптарым негизи кыска нуска эле, өтө деле узун эмес. Талап жөнөкөй эле талап коем. Эң негизгиси тартиптүү, тарбиясы бар, ички дүйнөсү таза, иштеп кет, мындай туруктуу жумушу бар, жана үйү болсо эле болду. Мен даярмын. Үйү жок болуп калсачы? Мен ушул жашка чейин негизи көп иштеп, мындай менин азыр кыялым мындай да, үйдө отуруп эле бала 5-6 балалуу болуп, Кудай буйруса дейинчи, 5-6 балалуу болуп, мындай үйдө эле отургум келет да, иштегим келбейт мен. Үйдө эле отуруп, мындай. Анан желательно мен талаптарым эң негизгиси үйү болсо эле болду да. Анан отура эле берем дейбиз. Үйдөн чыкпай деп. Сонун талапкериңиз эме болуп калсачы, ажырашкан болуп калсачы, баласы бар же ажырашкан болуп калса кандай карайсыз? Кабыл аласызбы? Ажырашкан болуп калса болот, бирок баласы сөзсүз болбош керек да. Баласы жок болуш керек. Ажырашкан болсо мен ойлойм, наоборот жашоону түшүнүп калган мырза болот да. Мындай урушуп кеткенде дагы кандай жооп айтыш керек, ошо урушуп атканда кандай жооп бериш керек, ошондой сыяктуу мырза да. Эгер ажырашкан болсо жашоону түшүнүп калган мырза болот да. Боло берет, бирок баласы жок болуш керек. Санжар. Жана чужих детей не бывает деген сөз бар го. Баласы болуп калса, баласын бирөөнүн баласын жактырбайсыңарбы же бирөөнүн баласы менен жашай албайсыңарбы, баласы бар болуп калса ал адам. Эми бир балалуу болуп калыптыр, эми жашоо да. Балким 2 бала болуп калса келгендей эле го. Бирок эгер сүйүп калсам, сүйүүгө ишенем, мисалы, эгер чынында сүйүп калсам ошол мырзаны, эгер ал баласы болсо, бирок бир эле баласы болсо, билбейм, мен багып кете албайм го. Өзүм эле балалуу болуп, өзүмдүн балдарым биринчи бала менден болсо, аябай жакшы болмок да. То есть кандай түшүндүрсөм, мындай Нурлан сөз го. Жок, тура эле айтсын, келиңиз. Ар кимдин өзүнүн талабы бар. Биринчи бакытты, биринчи бала ырыскы деп коет, биринчи жакшылыкты бул менден чогуу болсо жакшы деп ойлойм да. Анан
негизи каршы эле болуп атам да. Баласы жок болсо, ажырашса деле, бирок баласы жок болуш керек. Мен Санжар мырзага суроо берип кетсем болобу? Болот. Сиз айттыңыз го, баягы бөлөк бала болбойт депчи. Сизге ошондой туш келип калса эмне кылат элеңиз? Кабыл алат белеңиз? Негизи эркек мырзалар көбүнчөсү ажырашкан кыздарга, анан тем более баласы бар кыздарга мындай каршы болушат да. Жок, мен үйлөнбөйм андай кыздарга дешет да. Кана көрөлчү жооп. Мен кабыл алам, 5 баласы менен болсо да келе берсин. Келе берсин. Эртең келип калсачы. Сүйлөшүп көрөбүз, болсо болду, болбосо жок да. А эгер ошо 5 бала деңчи, например, кичинекей балдар эмес, улуу, чоң балдар болсочу. Например, баары эле уже баары жашоону түшүнүп, мындай. Жок, аябай деле болсун, чоң эмес просто мындай эмеди кандай айтсам, мындай жашоону түшүнүп, сиз менен мындай айтышып, 5 бала, 5 характери 5 башка дегендей, например, сиз кантип жашай аласыз? Келем, темадан алыстабай, серьезныраак сүйлөшөлү. Бул жерде айтылган нерсем бар тамаша. Бул чоң кызды мен эле түшүнүп атам. Бул жакта эми адамда эго деген нерсе бар да. Бул адам деле мисалы көп нерсени мисалы өзүнөн биринчи болушун каалайт. Мисалы бардык эле адамдар бул жерде мисалы ар бирибиз сүйлөйбүз. Сүйүп калсам, мен албетте адам сүйүп калса ушул нерсеге барышы мүмкүн. Мен деле мисалы жок, кабыл албайм, баласы менен кабыл албайм, турмуштан ажыраган кабыл албайм деши мүмкүн. Бирок балким сүйүп калсам мен ага деле барышым мүмкүн да. Бул бардык нерсе болушу мүмкүн. Ар кандай болот да. Нурлан Байке деле бир убакта талаптарын өзгөрткөн дегендейчи. Эми бул пример да. Анан атак негизи бул биз өзүбүздүн мындай кыялыбызды айтып атабыз да. Бул чоң кыз деле өзүнүн кыялын айтып атат. Мага ушундай болсо жакшы болмок дейт. Бирок сен деле эки баласы менен келсек, бирок кабылдап алышың мүмкүн сүйүп калсаң. Амай? Жо негизи айтканда меники өзүмдүн талаптарым эгер чындап айтып кете турган болсом, мен чынында айтканда, чоң кыз айтканда эле мен мурун турмуш курган болсо, балдар бар болсо мен кабылдай албайм. Чынында эч кандай. Бул менин талаптарыма жооп бербейт. Жана ошондой эле болду, ошол эле го дейм. Санжар да талабын айта кетти окшойт да. Талаптарымда меники. Туура эле талапкерлер келиш керек да. Бирок ажырашкан, бирок баласы жок болсочу эмне кыласың? Негизи эме да. Талап бул менин каалоом да. Бирок жана айтып кеткендей эле мен 100% гарантия бере алам, что эгер адамда сезим пайда болуп, эгер сүйүп кала турган болсочу, ал талаптарын жоюп таштайт. Чынында. Нурлан Байке жойду дегендечи. Айшелянын суроосуна жооп так жооп болбой калды. Жооп берди да ошол. Мен дегерде деме жактырып калса талаптарымды жое алам деп атпайбы. Моменттен колдонуп мен да талаптарымды айта кетейин. Негизи Санжар айткандай эле мен талаптарымды өзгөрткөм, баары көп болгон. Башында негизи кабыл алган эмесмин. Балдары жок, күйөөгө тийбеген кыз депчи. Анан жашоодо бардык нерсе болуп кетет экен негизи. Ал биз гарантия бере албайт экенбиз. Башында мен оюм болчу алчы. Бирок мен азыр талаптарым биринчи талабыма туура келди десем болот. Кайра мурда жашооңузга кайттыңыз. Мурдагы жашоомо кайттым. Ошондо турмушка чыкпаган кыз. Турмушка чыкпаган кыз. Биринчи бала менден болуш керек. Болду. Бизде чекеде турган Бикечке берели. Саламатсыздарбы? Мен мондай бир талап бир сөз айтып алып, ошого принцип кармап, мондай талапкер деле күтпөйм. Мен үчүн аябай маанилүү деле эмес, бирок главный 19 жаштан 26-27 жашка чейин кабыл алам. И аябай маанилүү нерсеси ажырашпаган чынында. Мен башка мондай деле бир нерсени айтып алып, ошол нерсени мен башка адамдан күтө албайм. Балким мага ошондой адам келсе, может менин мүнөзүм жакпай калышы мүмкүн. И мен бир үй бүлөдө эркек кызмын, эң кичүүсүмүн. Мондай ата-энем бир нерсени жок дебей өстүрүп койгонго мен эркелигимди көтөрө алса болду. Чынында айтсам аябай эркемин. Башка эч кандай талап койбойм. Эрге тийсеңчи, үйүңө эркелигиңди таштап анан кетесиң да. Негизи жашоо ушундай. Ар бир адам сүйүп сүйлөшүп атканда өзү жакшы көргөн адамга эркелегиси келет. Эмнеге мен андай эркелейт? Сен эркекке ошо күйөөңө эркелешиң мүмкүн. Мен ошол нерсени сурап атам. Эркелей албайсың. Ошону бир билип ал.
Жок, эмнеге мен өзүм ата энем жакшы көргөндө жакшы көрүп мен ошонун ата энеси менен Ал жашасам кайнена эркелейм. кайната деген болот, сен жаңы келин болосуң ал жерде. Келин деп эле прям келин деп мондай башка үй ошолордун салганын кереги үйүнө жок. көнүп баштайсың, анан жакшы болушу мүмкүн. Жакшы болсоң жакшы болот. Мен оюмду айтып өтө алайын. Бул жакта мындай болуп атпайбы? Баланын ата энеси эле келин келди дегенде, мисалы ал келинден деле зависит этет көп нерсе. Ал деле бирөөнүн кызы келди деп эле сразу Сен айтып атпайсың, сен эркемин деп атасың. Ал идиш жууп койчу десе, мен үйдө идиш жуупайт белем деп айтып белем. Жок, мен турмушка чыгып аткандан кийин ошонун баарына даяр болуп чыгам. А болдан эркелигиң үйүңө таштап анан күйөөгө чык деп атпайм мен. Мен айтып бүтөйүн оюмду, сиз угасызбы? Мен каалаган учурда бирибиз тугалы, О, айтып бүтсүн, анан сиз сүйлөңүз. Сен келиңиз. Эмнеге мен күйөөм турмушка чыгып калсам, эмнеге мен күйөөмдүн ата энесин эркелей албайм? Мисалы өзүнүн баласын ошондой мээрим берип өстүргөн, башка бирөөнүн баласына мээрим бере албайт деп ойлойсузбу? Эми Кыргызстанда бар кайнена кайнаталар жакшылар, бирок азыраак да. Билесиң, Кыргызстанда келин менен кайнененин темасы өтө талкууга алына турган нерсе да. Ал көп нерсе просто ошо келиндерден зависит этет да. Экөөңүздөрдөн туура, бирок сиз ниетиңизге жараша болот буюрса ошондой. Ооба, мен ошол нерсени айтып жеткизгим келип атат да. Мен ата энесине кааласам эркелейм, каалаган нерсеге мен көнүп жашайм. Туура. Ооба, негизи жашоодо Асель айткандай үй бүлөлөр дагы кездешет. Бул аяна кыялдангандай да үй бүлөлөр кездешет. Ошентип эркелеп жүргөн келиндерди дагы көрүп жүргөн учурубуз бар. Ошол эле учурда Асель айткандай учурларга тушуккан келиндер да бар. Негизи эми коомдо ар кандай адамдар бар да. Ар кандай, бирок эң негизгиси баягы азырынча баардыгы алдыда ниетин айтып атат, ниетин кабыл болсун деген каалоо бирок ниетин кабыл бул нерсени айтканымдын себеби бул жакта эже катары айтып койгусу келип атат менимчечи мындай. Менин бул нерсени мындай эркелейимди көтөргөн, мындай ата энесин эркелейм деп айтып калганымдын себеби биздин үй бүлөдө ошондой. Мен ата энем, мамам чындыгында аябай жоош киши да, мен жеңемди өзүнүн кызындай көрүп чынында эркелетет. Мен ошол нерсени өзүмдө көргүм келет деген мааниде айткам сизге. Ооба, ниетке жараша буюрса. Ар бир адам өзүнүн талабын сыйлайлы. Келиңиздер, мырзаларга өтөлүчү, бизде 2 мырза калыптыр да, келиңиз. Айдас. Ассаламу алейкум, урматтуу биз жолуктук жааматы. Сиздер менен бүгүн көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Анан Канат мырза азыр бир момент болду да, ошону айтып жүрөктөн чыгара албасакчы, булугуп кетип атам да. Анан ортодон чыга калайын десем дагы болбойт. Кана? Мен өзү негизи кемпир чалдын колунда чоң өскөм. Менин 5 жеңем болгон. Ал байкуштар ушу талапты деле билбей келген да. Чындап айтканда талапсыз эле келген. Анан биз баягы кичекей бала болуп келип, ой минтип койбойсузбу, тигинтип койбойсузбу деп баягы эркелейсиң. Жеңеге энедей эле эркелечүбүз. Бирок ошону айтып атышта, бала кийин сен аялыңды көрөм, кандай болот депчи. Мен айтчым, менин аялым на место деп. На место депчи. Ушул убакыттан пайдаланып айтып коеюн. Жеңе апа, бул жөн эле пранк болчу дегендей болуп атат да. Мен аялым айта албайм деп койсом. Айта албайт окшойт, сен биякты укпадык. Алгандан кийин жашаш керек экен. Талаптарын угуп алып коркуп атасыз. Жашаган эртеси дегендей. Анан чынын айтканда менин кыздарга кое турган шартым, Бишкек шаарында өзүм сантехник болуп иштейм. 5 жылдан бери. Ар бир рекламама өзүмдүн кебетемди чыгарып кылам, жасаган иштеримди. Канат мырза, сиз жакшы түшүнөсүз. Мен сантехник болгом да. Чын эле айтып атам, сантехник электрик болуп иштечүмүн. Ошо 5 жылдан бери ушул жумуш менен аркалайм, бирок азыркы учурда мен ата энемдин колундамын. Менин эч кандай үйүм, тамым жок. Бирок ошол нерсени мен өзүм кылам деген аракет, ишеничте иштеп келип атам. Алдымда жумушум бар, бир машинам бар, болду, башка иштекем жок. Паспортуңуз бар, паспортум бар. Анан инструменттер бар деген. Анан мен ошол келечектеги мисалы максат кое турган, жубайыма кое турган шартым, мен чоң үй бүлөдөн болгондуктан мен үйдүн эң улуу небересимин кемпир чалдын. Менден кийинки 25 небереси. Анан мен каалайт элем, келин болуп барганда эле мындай кээ бир айрым кыздар бар да, мындай келинмин деп эле өстөрүм тип, мен келинмин деп мындай жүгүнүп калышат да. Мен келинчегим каалайт элем, мындай шайыр эле, ачык эле, өзүнүн үйүндө жүргөндөй эле. Мисалы байкемдинби, жеңемдинби, балдар кыздары бар, мен конок бейил каалайм да ушу үйгөчү. Баардыгы эле меникине келе берсе депчи. Анан менин шартым ошол үйгө келген конок бейилдерди көтөрө ала турган, мындай кабагым, кашым дебей турган кыздар болсо, с удовольствием эле да мындай. Баракелде. Келиңиз анда. Сиз өзүңүздүн талаптарыңызды айтып коюңуз.
саламатсыңарбы баарыңарга? Катышуучулар, көрөрмандар, Канат мырза, Зайым. Менин талабым жөнөкөй, жашоо бекем, никени Кудайдан берген никени кармаган, өзүнүн ата-энесин сыйлаган. Турмуш курган болсочу, мурда анда 1-2 баласы болсочу кандай дейсиз? Мен негизи бул жашоо чүлүккө чейин вообще түшүнгөн эмесмин да бул нерсеничи. Бирок көп эле кыздарды көрүп жүрөм, жакшы кыздардычы. Турмушка чыгып, үйлөнүп, 1 айдан кийин ажырашып кетип алышат да. Эркектер азыр как бы туруктуу болбой калды да, мындай айтсам. Мен алганда мен оюндогом кандай сыноо болбосун, кандай болбосун, эмне кылбасын баарын кечирем. Анткени бул менин келечегим. Баарын жеңип кетебиз деп ой менен жашагам да. Меники вообще башкача ситуация. Ошол. Негизи бир баласы бар болуп, жашы 19-дан 23-кө чейин болсо, мен, конечно, принимать этем. Менин балам менен наоборот чогуу ойноп, атадай болуп бере алам да. Мен жашоого ошол кызга өзүмдүн сүйүүмдү, менин ата-энем биринчи келинчегиме берген сүйүүнү бере алат. Анткени мындай карасаң баарын эле кылып туруп, жашоо соолунда ойлогом, эң бактылуумун депчи. Бирок тагдыр ушундай болуп калды. Бул сыноолордон өттүк, баарын жеңдик. Балам жанымда, баары жакшы. Болду анда. Буюрса, ниетиңизге жараша баары ошондой талапкер келсин. Сурооңуз барбы сиздин? Келиңиз. Эгер сага бир талапкер кыз келип, балаңды апасына бересиңби или башка өзүңчү аялыңа ташта экөөбүз эле жашайбыз десе эмне кыласың? Мага деген андай нерселерди туугандар деле берген. Балаңды ата-энеңе калтырып коюп, өзүң эле таап жашай бер депчи. Бирок мен баламды таштай албайм. Анткени деген өз мамасы бала сага кереги жок болсо, детдомго берип сал деген үчүн мага бул аябай катуу тийген да. Мен балама көрүп атам көзүнчү. Мен болгон сүйүүмдү берем, бирок бир нерсе жетишпейт да, баягы энелик сүйүүчү. Вот ошол себептен мен аракет кылып жүрөм. Менде баары жакшы, баарын көтөрүп кетем. Жөн гана бул менин жашоомо. Молодец. Молодец, так окшогон эркек азыр аз да. Бардыгы аял менен балдарын таштап кетип калат. Баласын карабайт эркектерчи бир кабар албайт да. Сен молодец, балаңды карап өзүң жалгыз. Мындай эркек аз. Рахмат. Гүлназ айым, бүгүн да биздин катышуучулар талаптарын айтты окшойт. Анда эфирдин соңуна да келип жеттик десек болот. Ачылган темалардын, ачылбаган темалардын баардыгын ачтык. Анда кол чабуулар менен биз Фатиманы ортого чыгарып, сиздин кыз атөрүңүз менен узатып койсок. Чынында эле кыздын барар жери күйөө дейт. Чынында эле бул жакка келген, кадам таштап келген ар бир айымдын максаты мына ушундай максат. Сиздин бактыңызга ошо сырт жактан, бирок ошо биз жоктук долбоорунан көрүп, анан сырт жактан баш кошууга туура келип атыптыр. Кудай буйрса барган жериңизден бак айтсын, тойду күтүп калабыз, тойлойлу Кудай буйрса. Анан жугуштуу болсун, чу дегенде эле сезон башталганда ушундай жакшы кабар менен сиздин кабарыңыз бар, биздин сулуу винкечтерибизге жугуштуу болсун дейт. Биз жолуктук долбоордун максаты бир гана эфирден ушул биздин катышуучуларды турмушка узатып үйлөнүш эмес, балким эфирден сырткарыда биз себеп болуп, булар өздөрүнүн жашоосунда теңин таап кетсе, биз албетте бул да биздин жумушубуз, биз да бул нерсеге себепчи болдук деп ар дайым биз мактанып сүйүнүп келебиз. Андыктан Фатима, сиз турмушка чыгып атканда жолдошуңуздун бетин жабып болсо дагы бизге той жөнүндө жакшы видеолорду көргөздүңүз. Анткени сизде чоң жоопкерчилик бар. Өзүңүз эле эмес, туугандарыңыз эмес, элдин баары ошол видеолорду күтөт. Жакшы ниет менен буйрса барган жериңизде бактылуу болуңуз. Сөзсүз түрдө бул апамдын чайы. Ичинде акча бар сөйлөйбүз. Анда Гүлназ айым, сиз экөөбүз алдыны карай басып көрүүчүлөр менен коштошсок, Фатима менен сиздер да коштошуп койсоңуздар болот.
Биз жолуктук долбоору 4-сезон 2-чыгарылыш. Азыркы убакта бүгүнкү чыгарылышта десек болот. Биздин катышуучулар болгон талаптарын айтты. Демек сиз ушул катышуучу кыз мага жакты, ушул катышуучу мырза мага жакты десеңиз, эч качан тартынбаңыз. Элдин сөзүнөн коркпоңуз. Мына элдин сөзүнөн коркуп тартынып атып, дагы деле бактыңызды таппай колдон учуруй атасыз. Ооба, мына ушундай биздин студиябыздагы бүгүн тартынбай өздөрүнүн талаптарын 100% ачык, айкын айтып бергени дагы биз үчүн жакшы ачылыш болду десек дагы болот. Андыктан сиздер дагы мына ушундай тайманбаган биздин мырзалар, тайманбаган биздин кыргыздын аруу сулуулары көзүңүзгө түшүп калса, сөзсүз түрдө сиздерден байланыш жана биздин редакциядан күтөбүз. Биздин жалпы чоң команданын кылган аракети сиздер менен ушул жалгыз бойдок жүргөн мырзаларды айымдарды табыштыруу. Фатима да бактылуу болсун деп жакшы ой пикирлерди, жакшы батаңыздарды берип кеттиңиздер. Ал эми бүгүн сиздер менен болгон кесиптешим Гүлназ Чынык кызы жана ошондой эле Канат Шабданбеков. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Эмки жума көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Баса жакшы уктаңыздар жана жакшы комментарий жазыңыздар. Жүзүнөн тамып турган өзгөчө үйүмдү жарык кылган жар издеймин. Айтканыңа баш ийип бугуп турган, чын дили менен бир мени сүйүп турган, энекемдин кашынан айттырбай билип турган. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, сезим тазасынан, башкачасы